Kechki saat 8'ge çeyin bir Shu Xiaoxing degen atı rejeki var. Oşonu erişip жүрөм да. Oşonu erişip жүрөм да kechke. Ket maksat değil. Keçinde saat 8-9'da uygu oram. Daярданыш керек да. Ondan daярданып жазып баштайм. Bir mezde uyku kelip ketet da. Uyku kelgende muzdак suду koyam o жерге. But salam dagы al. Уктап калбаш үчүн да, типа ушундай видео Элдерди болгондо. ушунда окуйт экен да көрсөчү. Эми ушундай учур болгондо аябай чындык бул нерсечи. Жүрөгүмдө ар дайым баягындай мындай мээнет кеткен да ушунчалыкчы. Бутту сууган балам окуймун. Саат 2-3 болуп кетет да. Анан эжемдердин үйүндө жашачумун. Эжемдер жат дейт. Жат эми ошончо деп. Анан эртең менен кайра келип күнүгө ошол. Анан короче мындай болду. 1-2 ай даярдангандан кийин мындай болду да. Баягы эжеке мен грамматикадан күчтүү экенин билип калды да. Анан ошол жерде отурду дагы китепти берип, силер могул жооптордун туура жообуну максаттан сурайсыңар деп чыгып кетчү да. Конфуцийдеги баягы окуучулардын арасында. Алар мени жаман көрүшөт. Каяктан келип алды өзүнчө мугалим болуп алды, кыйын болуп алды депчи. Анан алар сурайт. Могу ответ туура. Мен туура дейм. 100% туура келет баягы ответчи. Грамматиканы күчтүү билген себептенчи мындай эми өздөштүк мээнет кеткен да мынчалык. Мээнеттен да бул бүт нерсечи.